Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн биз силер менен Нарын облусуна тиешелүү болгон экинчи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбызда Нарын облусунун калкына мүнөздөмө беребиз. Ошондой эле облустун административдик аймактык бөлүнүүсү менен таанышып, ага анализ жүргүзөбүз. Жана ошондой эле негизги калктуу аймактары менен таанышмакчыбыз. Эгерде эсиңерде болсо, биздин өткөн биринчи сабагыбызда биз силер менен Нарын облусунун жаратылышына жана экономикалык географиялык абалына мүнөздөмө бергенбиз. Анда эмесе, өткөн сабагыбызда өтүлгөн теманы, өтүлгөн маалыматтарды жана берилген тапшырмаларды текшерүү максатында бир канча суроолорго жооп берип, анан сабагыбызды уланталы. Анда биринчи суроо. Нарын облусу канча өлкө жана канча облус менен чектешет? Варианттар. А варианты 2 өлкө 2 облус, Б 1 өлкө 2 облус, В 1 өлкө 4 облус, Г 2 өлкө 3 облус. Эгерде эсиңерде болсо, өткөн биздин сабагыбызда Нарын облусунун экономикалык географиялык абалына мүнөздөмө берип жатып, биз силер менен айтканбыз. Нарын облусу бүгүнкү күндө чыгышынан жана түштүк чыгышынан Ысык көл облусу менен, түндүгүнөн Чүй облусу менен, батышынан Жалал Абад облусу менен, түштүк батышынан Ош облусу менен, ал эми түштүгүнөн жана түштүк чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен. Тагыраак айтканда 4 облус 1 өлкө менен деп айтканбыз. Туура жооп В варианты. Кийинки суроо. Төмөндөгү райондордун кайсынысы Нарын облусу менен чектешет? Эгерде эсиңерде болсо, урматтуу окуучулар, биз буга чейин силер менен Чүй облусу жана Ысык көл облустарын карап чыкканбыз жана өткөн сабагыбызда үй тапшырма катары силерге ушул эки облустун кайсыл райондору Нарын облусу менен чектешет деген суроо берилген. Анда эмесе варианттар. А. Кемин району, Б. Ысык көл району, В. Жайыл району, Г. Тоң району. Туура жооп Тоң району. Кийинки суроого өтөлү. Силер көрүп турган сүрөттө Ысык көл облусу жана Нарын облусунун чек арасында жайгашкан суу объектиси көрсөтүлгөн. Бул кайсыл суу объектиси? Жооптор: А. Соң көл, Б. Орто Токой суу сактагычы, В. Чатыр көл, Г. Кел суу көлү. Туура жооп Орто Токой суу сактагычы. Ошентип, урматтуу окуучулар, бүгүнкү темабызга өтөлү. Нарын облусунун калкы. Калкы жөнүндө статистикалык маалыматтарды биз Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин расмий маалыматтарынан алып даярдадык. Демек, Нарын облусу бүгүнкү күндө Кыргызстандагы аянты боюнча эң чоң облус болгонуна карабастан, калктын саны боюнча акыркы орундарда десек болот. Себеп дегенде өзүңөр көрүп тургандай, 2019 жылдын акырында Нарын облусунда 287.048 адам жашайт. Ал бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын калкынын 8%-ын түзөт. Бул көрсөткүч менен облустагы калктын орточо жыштыгы 7 киши чарчы километр жерге. Бул көрсөткүч бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң төмөнкү көрсөткүч деп айтсак болот. Ал эми дүйнө жүзүндөгү мындай көрсөткүч бүгүнкү күндө бизге тааныш болгон
Монголия өлкөсүнө таандык. Эгер эсиңерде болсо, экинчи чейректе биз силер менен Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык географиясына тиешелүү болгон калктын географиясы, тагыраак айтканда Кыргыз Республикасынын социалдык географиясы деген бөлүмдү карап чыкканбыз. Ошондо эгерде эсиңерде болсо, биз айтканбыз силер менен бүгүнкү күндө Нарын облусу жалгыз гана шаар болгон облус деп. Демек, бүгүнкү күндө Нарын облусунун 18,5% калкы жалгыз облустагы жалгыз шаар Нарын шаарында жашашат экен. Кыскача улуттук курамга көз чаптыралы. Бүгүнкү күндө Нарын облусунун улуттук курамында чоң бир өзгөчөлүк деп биз ушуну айта алабыз. Титулдук улут, тагыраак айтканда кыргыздардын абсолюттук түрдө басымдуулук кылат деп айтсак болот. Өзүңөр көргөндөй, кыргыздар бүгүнкү күндө облус калкынын 98,7%-ын түзөт. Дунгандар 1%, орус улутундагылар 0,3%, өзбектер 0,3% жана башка улуттар жашайт. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин сабагыбызда силерге 5 кызыктуу суроо берилет. Ушул суроолорго кунт коюп, сабагыбызды көңүл буруп угуп, ушул суроолорго үй тапшырма катары жооп бериңиздерди өтүнөм. Анда биринчи суроо. Эгер эсиңерде болсо, экинчи чейректе биз силер менен Кыргыз Республикасынын калкынын курамына мүнөздөмө берип жатып, Нарын облусуна тиешелүү болгон бир өзгөчөлүктү атаганбыз. Ал эмне болгон өзгөчөлүк? Суроодо берилген. Демек, Нарын облусунун жыныстык курамы боюнча кандай өзгөчөлүгү бар эле башка облустарга салыштырмалуу? Ошону дептериңерге жазып келишиңер керек. Бүгүнкү күндө Нарын облусунда статистика комитетинин берген маалыматы боюнча 2019-жылы никелешүүлөрдүн саны 1932-ни түзгөн. Ал эми ажырашуулардын саны Кыргызстандагы төмөнкү ажырашуулардын көрсөткүчү деп атасак болот, 520-ны түзгөн. Ал эми төрөлгөндөрдүн саны 6622. Бул 2019-жылдагы маалымат. Өлүм житим көрсөткүчтөрү. Ошондой эле 2018-жылы Нарын облусу боюнча өлүм житимдин жалпы саны 1895-ти түзгөн. Албетте бардыгыбызды кызыктырган бул өлүм житим себептери болуш керек. Ошондуктан өлүм житим себептеринен дагы көз чаптырсак. Демек, төмөнкү диаграммада биз силер менен көрүп тургандай, бүгүнкү күндө Нарын облусунда жашаган калктын негизги өлүм житимдеринин себеби бул кан айлануу системасынын оорулары экен. Тагыраак айтканда 46%. Эгер эсиңерде болсо, кан айлануу системасынын оорулары жалпы Кыргызстандагы өлүм житим себептеринин биринчи орундагысы болчу. Экинчи орунда шишик оорулары, үчүнчү тышкы себептердин натыйжасынан, тамак сиңирүү системасынын ооруларынан, дем алуу органдарынын ооруларынан жана башка себептерден болот экен. Эгерде эсиңерде болсо, калктын жаш курамы боюнча калк 3 топко бөлүнөт. Булар балдар, орто жаштагылар жана карылар же болбосо улгайгандар. Демек, балдар бул 0-дон 15 жашка чейинкилер, орто жаштагылар 16-дан 59 жашка чейинкилер, ал эми карылар 60 жаштан жогорулар. Эгерде пайыздык өлчөмдө карай турган болсок, Нарын облусунда балдар 42,3%, орто жаштагылар 48,1%, ал эми карылар 9,2% түзөт экен. Окуучулар, эгерде эсиңерде болсо, экинчи чейректе калктын социалдык географиясын өтүп жатып, биз силер менен социалдык географияда калктын жаш курамын башкача мүнөздөлөт деп айтканбыз. Анда эмесе эсиңерге салып, экинчи суроо катары ушуну дептериңерге жазып келсеңер. Демек, жаш курамы боюнча
ушул 3 топту социалдык географияда кантип аташат? Ошентип, урматтуу окуучулар, биз силер менен Нарын облусунун административдик аймактык бөлүнүшүнө кыскача мүнөздөмө берели. Демек, Нарын облусу бүгүнкү күндө курамында 1 шаар, 56 айыл өкмөтү, 132 айыл кыштак жана 5 райондон турат экен. Алар түндүктөн баштай турган болсок, Кочкор району, Жумгал району, Актала району, Нарын району жана өзүңөр байкагандай аянты боюнча эң чоң болгон бул Ат башы району. Демек, урматтуу окуучулар, Нарын облусундагы кийинки 3-чү сурообуз бул өзүңөр билгендей Кыргыз Республикасында ар бир 7 облуста өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү бар. Жөнөкөй же болбосо кыскача айтканда губернатор. Анда эмесе 3-чү кызыктуу суроо. Дептериңерге бүгүнкү күндө Нарын облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү ким экенин аты жөнүн жазып келгиле. Демек, окуучулар, сабагыбызды облустун ири калктуу аймактарына кыскача мүнөздөмө менен уланталы. Албетте, облустун чоң экендигине карабастан жалгыз шаар бар дедик, ошол жалгыз Нарын шаарына мүнөздөмө менен уланталы. Демек, Нарын шаары бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей Нарын облусу бийик тоолуу облус болгондуктан Нарын шаары дагы деңиз деңгээлинен 2024 метр бийиктикте жайгашып, шаар статусун 1923 алган экен. Ал бүгүнкү күндөгү аянты 50,4 чарчы километр. 2019 жылдын акырында Нарын шаарындагы калктын саны 40.065 кишини түзгөн. Албетте, бардыгыбызды кызыктырган суроо Нарын шаары Бишкек шаарынан канча чакырым алыстыкта? Жообу 365. Эгерде эсиңерде болсо, Кыргыз Республикасынын транспорту деген теманы өтүп жатып, биз силер менен Нарын шаары бүгүнкү күндө Бишкек балыкчы Торугарт стратегиялык Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасын байланыштырган жолдун боюнда жайгашкан деп айтканбыз. Нарын шаарына тиешелүү болгон бир канча сүрөттөргө көңүлүңөрдү бургум келет. Анда эмесе, Нарын шаарынын төмөнкүдөй сүрөттөр мүнөздөйт экен шаарын. Алгач шаардын картадагы жайгашына көңүлүңөрдү бургум келет силердин. Жана биз айтып кеткен, бул сары түс менен көрсөтүлгөн Бишкек балыкчы Торугарт жолу. Көрүп атасыңар. Кызыгы Нарын шаарынын жайгашы. Окуучулар, өзүңөр байкагандай, Нарын шаары Нарын дарыясынын боюнда кууш, ичке, тилке, сызык сыяктуу жайгашкан. Анын албетте эң негизги себебин биз силер менен спутниктик сүрөт аркылуу жообун ала алабыз. Өзүңөр байкагандай, Нарын шаары 2 кыр катоонун ортосунда капчыгайда орун алган экен. Нарын дарыясынын боюнда капчыгайда жайгашкан узун чындыгында батыштан чыгышты көздөй созулган шаар десек болот экен. Нарын шаарына кириш өзүңөр көрүп тургандай, ушул кыр катоону кесип өткөн кууш, ичке жол, автожол аркылуу келип, Нарын дарыясынан көпүрө аркылуу өтөт. Дагы Нарын шаарын кандай сүрөттөр мүнөздөйт деп турган болсок, ал төмөнкү сүрөттөр.
Нарын шаарынын, Нарын облусунун областтык администрациясынын имараты. Эгер эсиңерде болсо, транспорт темасын өтүп жатып, биз силер менен айтканбыз. Нарын шаары троллейбус транспорт болгон Кыргызстандагы 3-чү шаар. Бишкек жана Ош шаарынан кийин. Жана биз айтып жаткан Нарын шаарына кире бериш кууш жол, Нарын шаарынын борбордук мечети, Нарын шаарында Улуу Ата Мекендик согуштун баатырларына жана курман болгондорго арналган эстелик жана Борбордук Азия университетинин имараты. Кийинки кызыктуу суроо. Өзүңөр байкагандай, Нарын шаарынын кире беришинде тарыхый инсан баатырга арналган эстелик орнотулган. Анда эмесе 4-чү суроо, бул кимге арналган эстелик экенин атын жазып келүү. Ошондой эле Нарын облусундагы ири айыл кыштактарга дагы көңүл буралы. Негизги 4-төө. Бул Ат башы айылы, калкынын саны 14648 киши, Кочкор айылы 11213, Чайек айылы жана Байыт айылы 11002 адамды түзөт экен. 5-чи акыркы кызыктуу суроо. Урматтуу окуучулар, статистика комитетинин расмий сайтынан өзүңөр жакшы билесиңер, Стат Чекиткейчи Нарын облусунун калкынын саны боюнча эң кичине айылы кайсыл экендигин жана ал айылдын калкынын саны канча экендигин таблицадан таап жазып келүүңөрдү өтүнөм. Ошентип, урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен Нарын облусунун калкына жана административдик аймактык бөлүнүүсүнө көңүлүбүздү бурдук, мүнөздөмө бердик жана анализ жүргүздүк деп ойлойм. Ошентип, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен силерге 4 сүрөт бергим келет. Жана ушул 4 сүрөт аркылуу силерге эмне деген маалымат оюңарга келип атат, ошону силерге ойлонууга 10 секунда берейин, ойлонуп бирге табалы. Анда эмесе, эгерде силер биринчи сүрөттү карап, бул Кыргыз Республикасынын калкынын Нарын облусунда жашаган үлүшү деген болсоңор, туура таптыңар. Эгерде силер экинчи сүрөткө карап, бул кан айлануу системасынын оорулары өлүм житим себептеринин биринчи орундагысы же болбосо эң негизгиси деген болсоңор, туура таптыңар. Ал эми үчүнчү сүрөттө берилген 56-132 сандары албетте бул Нарын облусундагы айыл өкмөттөрдүн жана айыл кыштактардын саны. Ал эми 4-чү кызыктуу сүрөт өзүңөр байкагандай, бул аттын башы, бул эстелик экен. Бул демек Нарын облусундагы калкынын саны боюнча эң чоң ат башы айылы деген болсоңор, туура таптыңар. Ошентип, урматтуу окуучулар, үй тапшырмасын өтөлү. Демек, биринчи үй тапшырма. Нарын облусунун калкы жөнүндөгү маалыматты китептен таап жана интернет булактарынан таап окуп, бүгүнкү сабакта берилген 5 кызыктуу суроого жооп жазуу дептериңерге. Экинчи үй тапшырмасы Нарын облусунун картасын чийип, ал картага райондорду жана район борборлорун түшүрүү. Үчүнчү, Нарын облусунун райондорунун таблицасын толтуруу. Мына таблицанын шаблону үлгүсү көрсөтүлүп турат. Номер, райондун аты, ал райондун калкынын саны, ал райондун борбору кайсыл айыл же шаар жана ошол айыл же шаардын калкынын саны. Калкынын санын, райондордукун жана район борборлорунун санын Стат Чекиткейчи сайтынан
таба аласыңар. Ошентип акыркы эскертүү менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Үй тапшырмалары толук түрдө 7 апрель кечки саат 7-ге чейин төмөнкү электрондук дарекке жөнөтүлүүсү тийиш. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жакшы калыңыздар.